Кумтөр Gold компаниянын тегерегиндеги окуялар жана бийликтин компанияга байланыштуу кабыл алган чечимдери азыр саясат деп аталат. Мындай пикирин Кыргызстандын Тоо металлургиялык профсоюзунун төрагасы Элдар Тажибаев маалымат каражаттарына билдирген. Анын айтуусунда Садыр Жапаров болуп көрбөгөндөй саясий кадамга барды жана ал канадалыктарга алардын эрежелери менен ойнобой тургандыгын көрсөттү. Албетте бул чечим ага оңой болгон жок. Анткени ал биздин республика менен арбитраждык териштирүүнү баштаган канадалык чоң кысымдын фонунда кабыл алынган, деди Тажибаев. Ал белгилегендей, Кыргызстан менен Центерранын ортосундагы мамилелердин көйгөйүн башка жол менен чечүү мүмкүн эмес. Анткени биздин өлкөдө 20 жылдан ашык иштегендиктен компанияга бул жерде өзүнүн кызыкчылыктарын атайын мыйзам менен коргоону камсыз кылган. 2009-жылы Центерра менен түзүлгөн келишими парламент тарабынан бекемделгенден кийин эл аралык келишим статусуна ээ болгон. Албетте Кумтөр боюнча абал оңой эмес. Мурда кенди токтотуу тобокелчилиги менен Кыргызстанды шантаж кылган Центерра азыр өндүрүштү токтотуу үчүн бардык ресурстарын колдонгондой. Ошол эле учурда бул көйгөйдү чечсе болот, деди Элдар Тажибаев.